Ош Бирим жаңылыктарынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы назарыңыздарда. Кутмандуу кечиңиздер менен студияда кызматта Салтанат Исакова. Алгач бүгүнкү күндүн окуяларынан кыскача түрмөк. Советтик армиянын Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 27 жылдыгына карата Ош шаарында эскерүү иш-чарасы өттү. Куудулдарга болгон басымбы же элди өзүнө тартуу айласыбы? Куудул Талант Анарбаевдин концерти үзгүлтүккө учурады. Батыштан келген майрам жаштардын арасында салт катары белгиленип, түнү менен көчөлөп жүргөндөр бар. Ош Бирим телеканалы аркылуу чыккан материал натыйжасын берип, жардамга муктаж наристелерге колдоо көрсөтүлөт. Бүгүн Советтик армиянын Ооган жергесинен чыгарылгандыгына 27 жыл болду. 1979 жылы СССРдин Афганистандагы согушка кийлигишүүсү менен Кыргызстандан миңдеген жоокерлер барып өздөрүнүн милдетин аткарышкан. Дерлик 10 жылга созулган кагылышуудан кийин дал ушул 15 февраль күнү СССР жоокерлери Афганистандан чыгарылган. Маанилүү датанын урматына бүгүн Ош шаарында эскерүү кечеси болуп өттү. Иш-чарага кесиптешим Кенжебү Маматсадыкова да катышып келген. Афганистандан совет жоокерлеринин чыгарылгандыгынын 27 жылдыгын белгилөө Жегиш паркындагы Ооган жоокерлеринин элесине арналган эстеликке гүл чамбарларды коюу менен башталды. Бүгүн бул жерге облус боюнча Ооган согушунун ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү топтолуп, согуш учурунда жана андан кийин көзөлүп кеткен баатырларды эскеришти. Жалпы журтка тынчтык жашоону алып келген Ооган жоокерлеринин учурда дагы орду чоң экендигин айткан бийлик өкүлдөрү жалпы согуш ардагерлерине жана курман болгон жоокерлердин жакындарына ыраазычылык билдиришти. Ушул жерге келип отурган Афган согушунан кайтпай калган биздин мыкты жоокерлерибиздин ата-энелерин, жесирлерин, балдарын, кыздарын ар дайым жүзүңүздөрдү бийик көтөрүңүздөр деп айтып кетмекмин. Анткени сиздердин досторуңуздар, сиздердин балдарыңыздар, сиздердин атаңыздар элдин, жердин, бүгүнкү күндүн жашоосу үчүн өз өмүрүн кыйышты. Салтанаттуу кеченин жүрүшүндө Ош шаардык мэриясы, Ош шаардык кеңеши жана Ош облустук администрациясы тарабынан Ооган согушунун ардагерлерине жана алардын жакындарына ардак баракчалар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Бийлик өкүлдөрү тастыктагандай, ар жыл сайын Ооган согушунун ардагерлери үчүн акча каражаты бөлүнөт. Бирок бул берилген жардамдардын акыркысы эмес. Афганчылар дайыма шаарыбыздын эң активдүү катмары. Булар ар бир шаарда болуп аткан ар түрдүү окуяларга өздөрүнүн ойлорун айтып, өздөрүнүн чекеде калышпай дайыма мындай жүрөт. Ошон үчүн биздин шаардык кеңеш, мэрия биргеликте буларга алыбызды жеткен мындай бир жардамдарды берип жүрөбүз өзүбүздүн. Ооган согушу башталганда ал учурда 3 облусту бириктирип турган түштүк аймагынан 4,5 миң жоокер аттанган. Алардын 127си согуш талаасында өз милдетин аткарып жүрүп курман болушту. Дагы бир канчасы ушул күнгө чейин дайынсыз. Бирок учурда ардагерлердин саны күн санап азаюуда. Согуштан алган жаракатынан улам 50 жашында курман болгон Адыл Сатылгановдун жубайы Чынар Айым көрсөтүлгөн сыйга ыраазы. Афганистандан келгенден кийин көп баш ооруйт эле, баш ооруп, баары ошол жараттар ушул немеге таасир этти. Акырында эми ушул ажал экенин ушул кетип берди. Азыр эми 4 балам бар, аркасында калды. Булар баары окуп, студент болуп калышты. Эми ушуларга коммуналдык баягы жардамын берсе болот эле деп ойлойм да. Эмичи ал акча бизге эч нерсе деле болбойт. Эми ошол кичине болсо ham жардам болот эле дейт элек. Учурда Ош облусу боюнча 2000ден ашуун Ооган согушунун катышуучусу бар деп эсептелинет. Бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын ардагер бар. Алардын айтымында согуштун катышуучулары үчүн медициналык кызмат акысыз көрсөтүлөт. Мамлекет өз камкордугуна алган. Ошол Советтер Союзуна кабыл алынган льготтордун бардыгын 90-жылы Советтер Союзуна бөлүнгөндөн кийин кыргыз мамлекети сактап калган. Андан тышкары мына 2010-жылы монетизацияга өткөнүбүздө ошол биздин Ооган согушунун ардагерлери ай сайын 6 миңден ошол көмөк пул алышат. Ооган согушунун инвалидтери 7 миңден ошол ай сайын көмөк пул алып турушат. Ооган согушунун ардагерлерин даңктаган Самалык салтанаттуу жүрүш менен аяктады. Эли жери үчүн бүтүндөй жаштыгын, өмүрүн ардаган эр азаматтардын жаркын элесине Куран түшүрүлдү. يا أيها الذين
Кенжебе Маматсадыкова, Бектели Акылбек уулу, Ош Берим жаңылыктары. Президент Алмазбек Атамбаев Москвада адам өмірін сақтап қалған қырғыз жараны Марат Исаевты сыйлады. Аға мамлекет башчынын атынан сый белек катары саат жана акчалай сыйлык тапшырылмай болгонун бүгүн президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Атамбаев экстремалдык кырдаалда чыныгы эрдик көрсөткөн Марат Исаевке жогорку баа берди. Москвада курьер болуп иштеген Исаев 11 февралда полиция кызматкери Артем Каралюк менен бирге метродо талмасы калмап, рельске кулаган адамды бара жаткан поезддин астына жатып куткарып калган. Ал эми дал ушул эрдик ээси менен биз байланышмакчыбыз. Саламатсызбы, Марат мырза? Көйлө массалык маалымат каражаттары сиз жөнүндө айтып да, жазып да чыкты. Ал эми окуяны өз оозуңуздан уксак. Иштен чыгып жетилер чамасы өзүм станцияма жетип калдым. Поезддин ортоңку вагондоруна болгон үчүн бир аз басканда аялдын рейске түшүп кеткенин көрдүм. Эмне мени түрттү билбейм, бирок ага жардам берейин деп мен секирдим. Секирип жардам беришке аракет кылдым. Ошол учурда туннелден катуу жарык свет менен поезд келатканын сездик. Карасак өтө катуу келатат. Биз успеть этпей калышыбызды билдик дагы. Уже сүдүрөп между рейсами, то есть эки баллондун ортосуна лотоктоп коюп кеткен, ошол жерге сүдүрөп жаткырышка успеть эттик. Аркасынан биз жатып тирүү калдык. Поезд биз жаткандан кийин эле үстүбүздөн жүрүп келип токтоду. Биринчи вагондун алдында калып кеттик. Дал ошол поезддин астында калган саналуу мүнөттөрдө алгач эсиңизге эмне келди? Эмне кылып койгонумду, эмне кылгандарымды ошондо ойлоп чыктым баарын. Кыргызстанды ойлодум, баарынан дагы туугандарым, жакындарым баары көз алдымдан өтө баштады. Бирдеме баандай өлөр алдында бүт өмүрүң какой-то секундта көз алдымдан өтөт деген ошо экен да. Сагынгандарымды сездим, корктум, аябай корктум. Аны бекитпейм, скрывать этпейм. Сиздин бул эрдигиңиз мына бүгүн өлкө президенти тарабынан өзгөчө бааланды. Ал эми Россия бийлиги бул эрдигиңизди эске алдыбы? Наградить пока эч ким эч нерсе кыла элек. Если боло турган болсо алар обязательно чыкса керек. Конечно, өзүм да шок болом. Берген учурда кайра келишен жардамдар бар, билип калса керек. Анан пока тишина, пока унчукпайт. Рахмат, Марат мырза, бизге байланышка чыгып, бир нече суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ийгилик каалайбыз. Ал эми биздин берүүбүз андан ары уланат. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде чакан жана орто бизнес товарларын берүү жөнүндө долбоордук эмес гранттык жардам боюнча Кыргыз жана Япония өкмөттөрүнүн ортосундагы алмашуу нотасын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. 100 миллион иен өлчөмүндөгү грант эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилелерди бекемдөө жана кызматтык алакаларды арттыруу максатында чакан жана орто бизнес товарларын берүү менен ал Жапон өкмөтүнүн долбоордук эмес гранттык жардамынын алкагында бөлүнөт. Сатып алына турган товарлардын тизмеги эки өлкө өкмөттөрүнүн ортосунда макулдаштырылмакчы. Келишим шарттарына ылайык биздин алдыбызда гранттык товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү бажы алымдарынан, ички салыктардан, дагы башка бардык жыйымдардан толук бошотуу милдети турат. Бул келишим Кыргызстандын чакан жана орто бизнесин өнүгүшүнө түрткү берет, дейт министр Адылбек Касымалиев. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн билим жана илим министри Эльвира Сариеваны кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы билим берүү системасында жүрүп жаткан реформалар, атап айтканда мектепке чейинки мекемелерде, мектептерде жана жогорку окуу жайларда аларды каржылоонун ачык айкындуулугун жана бөлүнгөн каражаттарды натыйжалуу чыгымдоону камсыз кылуу, жаңы ыкмаларды киргизилүүнүн жүрүшү тууралуу маалымат алды. Эльвира Сариева ошондой эле билим берүү мекемелерин көз карандысыз аккредитациялоо жана мектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясын стандарттоону киргизүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө да айтып берди. Алмазбек Атамбаев жана министр Эльвира Сариева өлкөдөгү мектептердеги реконструкциялоо жана куруу иштеринин жүрүшүн, ошондой эле мугалимдер менен окутуучуларды турак жай менен камсыз кылуу маселелерин да талкуулашты.
Куудул Парадис Талант Анарбаевдин Ош шаарына жана Ноокат районуна коюлуучу концерти үзгүлтүккө учурады. Анын себеби катары жакында эле жогорку кеңеште көтөрүлгөн куудулдардын чектен ашкан тамашаларды элге тартуулоосуна чек коюу маселесинен келип чыкты деген ойлор айтылды. Бирок маселенин эки тарабы болгондой, чындыгында эле куудулдар демократияны жамынышып, бирөөлөрдүн абирине шек келтиришүүдөбү? Же эл өкүлдөрүнүн кыларга башка иши калбай, араңдан оокатын кылып жаткан маданият тармагынын өкүлдөрүнө тийишүүнү каалаштыбы? Абайнур Большевиков айтып берет. Гүлкү ден соолукту мүлкү демекчи, дал ушул Ош улуттук драма театрында 11-12 февраль күндөрү Куудул Парадис Талант Анарбаев өзүнүн кышта учураган Гүлкү аттуу концертин бериш керек эле. Бирок эмнегедир белгисиз себептерден улам бул концерт үзгүлтүккө учурады. Албетте буга келүүчү көрөрмандар дагы бир топ чыгымдарга ошо менен убаракерчиликтерди тартты десек болот. Негизи эле бул концерт эмне себептен үзгүлтүккө учурады жана концерт уюштуруучулардын бул багытта пикири кандай? Кененирээк сиздерге айтып беребиз. Алгач эле мындай окуянын катталуусуна концерттин ээси Талант Анарбаевдин ой пикирин билүүгө кириштик. Көпчүлүк саясатчылардын үнүн пародиялаштырып, элге тартуулаган өнөр ээси концерттин үзгүлтүккө учуруусунун башкы себеби катары тээ жогору жактан болуп жаткан кысым экендигин айтты. Мындан сырткары ал өз сөзүндө концерт коюп акча иштеп, байып кетүү деле максатыбыз эмес. Болгону ар кайсы мезгилде өтүп туручу долбоорду алга жылдырууну, ошондой эле элдин маанайын каатчылык кезде көтөрүп, артынан шакирттерди өстүрүп турууну гана пландаганын айтат. Бул жерде эле эмес, кече Ноокатта дагы андан 2 күн мурда концертибиз бар болчу. Анан айыл өкмөт былтыр таанышкан элек айыл өкмөт мененчи. Анан кабинетине чакырып атат деди, кирсек айыл өкмөт айтты, ар бир орундукка 600 орундук бар, ошого төлөйсүз деди алдын ала. Мен айттым, бул жерде эч кандай алдын ала төлөнбөйт. Концерттен кийин төлөйбүз. Мүмкүн 100 адам келет, мүмкүн 300 адам келет. Мүмкүн 800 адам келет десем, жок, алдын ала төлөйбүз, арендасын анан коебуз деди. Мына ушундай алдын ала төлөө керектигин билдирген Ноокат жергесинин бийлик өкүлүнүн сөзүнөн кийин жогору жактан кысым башталганын сезген Куудул ал жерде концерттин үзгүлтүккө учуратат. Айткан сөзүнө баам салсак, чынында концерт өтүүчү жайдын акысы ар бир орундукка эмес, жалпы бирдей сумма бекитилиши керек болчу. Бирок андай болбоптур. Ошондой эле Талант Анарбаевдин кошумчалаганына караганда, кышта кычыран Гүлкү аттуу концерти аймактарда да өткөрүлүп, ал жерге улуттук коопсуздук кызматы, тартип сакчылары келип, саясий мүнөздөгү сатираларды программадан алып салуусун эскертишкендигин Куудул белгилейт. Күлчөдө алайда концерт берип атсак, КГБдан, баягы Роскадан, СМБлардан келдик деп, жогору жактан бизге ушундай приказ болду. Этияттап сүйлөңүз, саясат сүйлөбөй эле коюңузчу деди. Мен айттым, саясатты анчалык деле катуу айтпайм дедим. Мен туура эле коюшум мүмкүн, бирок олуттуу деле мындай сындаган программаларым жок дедим, бирок тартып отурушты концертте. Буга чейин андай нерсе болгон эмес. Анан Ошто эртеси күнү саат 10-да эле кассаны жааптырып коюптур, саттырбастан. Зам директору деди. Зам директоруна ким айткан билбейм, кассир айтты, ушул СМБдан уруксат бербеди, койдурбайсыңар деп айтты депчи. Ушундай таризде Ош шаарындагы Талант Анарбаевдин жана Талант Шоу Куудулар тобунун концерти үзгүлтүккө учурап, билеттерин сатуулаган тааныш көрөрмандары убара тартышкан. Бирок бул багытта Ош шаардык маданият башкармаларынын маалыматы башкача. Айтымдарына концерттин үзгүлтүккө учуруусунун себеби бийлик өкүлдөрүнүн кийлигишүүсүз эле болгон. Мен театрдын башкы администратору Ажар Козуева менен сүйлөшүп турам да. Кандай болуп атат шаарда, кандай биринчи күнү эл келген жок. Өздөрүнүн балдары билеттерди таркаткан экен, бир аз болуп калыптыр. Талант мага звондады, биз концертти токтоттук деп звонт этти деди. Ал эми экинчи күнү өтүүчү концертке да келген көрөрмандар аз болуп, болгону 2 гана билет Ош улуттук драма театрынын кассасынан сатылыптыр. Аны билген концерттин уюштуруучулары токтотуп турууну өзүрү каалашкан. Мына ушундай эки тараптуу пикирлерди уккандан соң Талант Анарбаевдин концертине эл келбедиби же кээ бир органдардын кийлигишүүсүнүн негизинде келтирилбедиби деген суроолор жаралып, айтор чындыктын ким тарапта экендиги ойго салды. Дагы бир белгилей кетчү жагдай концерт уюштуруу деле сырттан караганда оңой көрүнгөнү менен артына бир топ эмгек жана каражаттар жатат. Талант Анарбаев да аны уюштурууда кайсы бир өлчөмдө акча короткон. Эми алардын ордун толуктуу, элдин убара тарткандыгын жоюу оор турса керек. Жаңы балдарга кичине стимул болсун деп, жаштарды кичине жолго салайын деген ниетим бар болчу. Бирок кече ошол депутат Мискенбаев дегендин айткан сөздөрүнүн таасири болду окшойт. Анан азыр чындап айтканда дух түшүп калды мындай концерт койгонго. Бирок
айтайын деген ойлорду эми күчөтөбүз. И баса, интернет айдыңында жайылып кеткен государство төлөп берет деген кыздан кийин эле коомчулуктагы уудуу пикир жараткан Жогорку Кеңештин депутаты Мээрбек Мискенбаев деген болду. Ал парламенттин трибунасынан кээ бир Бек Бөрбөев сыяктуу ырчылардын, Абдылдар, Рахман, Тынар, Борончу сыяктуу куудулдардын кылып жаткан кадамдарына терс көз карашын билдирди. Алар улуттар аралык мамиленин бузулуусуна түрткү берип жатышат. Ошондой эле өлкөбүз өз башынан кечирген кандуу окуяларды, ардын каармандарын шыныңдап жатат деген пикирин билдирди. Кыргыз эли жаңы тарыхында бул кайгылуу окуялардын туура баа бере албаган адамдарды маңкурттук, аң сезимине кандай баа берсек болот? Алар элди маңкурттукка түрткөн, алысты көрө албаган деп эсептейм. Бул куудулдарга маркумдардын туугандары жана жакындары абдан нааразы болууда. Мындай адамдарды берилген наамдарды алып салуу керек. Өз элине чыккынчылык кылган оор кылмышка барабар. Бул ишти Ички иштер министрлигине кылдат иликтеп, мыйзамдын негизинде чара колдонсун деген талаптарды коелу. Депутаттын мындай сунуштан кийин маданият тармагынын кызматкерлери жалпы коомчулук социалдык тармактарда кайчы пикирлерди айтышып, эл өкүлүнөн нааразы болгондор да четтен чыкты. Мындан сырткары масал маалымат каражаттарында да талкуулар уюштурулуп, окуянын баш каарманы Мискенбаев менен куудулар бетме-бет да пикир алышышты. Элге бир шек келтире турган маселелерди койгонго бир запрет коюшубуз керек. Мен бул ишимди аягына чейин чыгарам. Мен кандай гана сын пикир болбосун, мен аягына чейин турам. Биз баарыбыз жылдыбыз деген. Берип атат. А билесиңби неге биз баарыбыз жылдыбыз? Биз баарыбыз жылдыбыз, СДПКга добуш беребиз деп атып, арасында сени байкабай алып келип алдык. И все. Демек жылдыбыз. Талант Танарбаевдин концертин үзгүлткө учуруусунун себеби эмнеде? Чынында эле куудул өзгөрүүчүлөрүн жоготуп, билеттери сатылбай калгандыктан Мискенбаевдин көтөрүп жаткан каршылыктары себеп гана боло калдыбы? Же тескерисинче билеттер сатылбай калды деп, Ош улуттук драма театрынын кызматкерлери жогору жактан кандайдыр бир басымга тушугуштубу? Анында бул кадамдар бизди кайда, качан, кантип алып барат, азырынча бүдөмүк болду. Абай Нурбашибеков, Улукбек Нарматов, Ош Бирин жаңатары. Батыштан келген сүйүү күнүн 14 февралды айрым жаштар чоң майрамдай белгилешти. Түнкү шаардын абалы тууралуу биздин кийинки материал. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кайгыл милициясы менен биргеликте Ош шаарынын көчөлөрүн кыдырып, шаардын түнкү тартибине назар салуу менен өз ишибизди баштадык. Рация аркылуу Масалиев көчөсүндөгү кафелердин биринин алдында кыздар тополон кылып жатканда тууралуу маалымат кабарланары менен аталган дареке ыкчам түрдө жетип барган учурда окуянын так үстүнөн чыктык. Камерага тартасың сен. Камерага тартасың. Оозуна агыт кирип, карайып чыккан бул айымдын чынында айым деп аруу ат менен атоого да ооз барбай турду. Биздин чыгармачылык топко да атырылып, оозго алгыс сөздөр менен бир сыйра каргап шилеп алды. Бул жердеги чыр эмнеден келип чыкканын ошол жердеги таксист мындайча баяндады. Мына жерден такси кылып турат эле, клиент кирип кетти эле мына жерге. Алып келип мына жерден клиент тагам алып кетейин деп мындай турсам, мына келет да силер не кылдыңар бул жерде? Неге менин алдымда турасыңар деди. Эже мен клиент күттүм дедим, терип таштады. Неме кылды? Кайда бизген? Kudayım kazandı versen gel sağ ошондорду. Акыр соңунда алышып жатып бул кыздарды араң дегенде машинеге олтургузуп шаардык наркология бөлүмүнө алып келдик. Биз неменен дежурканын чакыруусу менен рация аркылуу билдирүү бердик. Ынтымак кафесинин алдында аял киши тополон кылып атат деп. Барсак бул кыз спирт ичимдигин ичип алыптыр. Мас ошол турган таксисттин тээп кырылганы киргизип берген. Айыпсыз эле. Оозго алгыс жаман сөздөр менен сөгүнүп атат. Ушул экспертизадан өткөзөбүз азыр. Спирттик ичимдик ичкенин аныктагандан соң анча-мынча эркекке моюн бербеген кыздар Сулайман Тоо милиция бөлүмчөсүнө жеткирилген. Тергөөгө өткөрүлүп берилген материал боюнча Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 364-беренеси эң баштык менен иш козголду. Андан соң шаар ичиндеги көчөлөргө көз жаптырып жүрүп, түнкү көпөлөктөр турган көчөгө келсек, кадимки базардагыдай эле соодалашып, базары кызуу жүрүп жаткан учур экен. Биз келерибиз менен 2 мүнөт мурунку соода кызуу жүрүп жаткан базардын жиги билинбей, ар кимиси ар тараптуу көзөй тарап кетишти. Бирок бизден качпай, кайра бизди уялткандары да болду. Тарт, жаныма келип тарт. Кимдерге келип тарт? Мен корккан кыз эмесмин. Корксом 17 жашымдан бери чыкпайт элем мен. Жетиммин. Дегдонда чоңойгон кызмын, окуганды билбейм мен. Калгандай кылып тарт. Калгандай кылып тарт.
Мен дегдомдо чоңойгон кызмын. Айла жок, уялбагандан өзүң уял дегендей жакабызды кармап бул жерден кеткенче шаштык. Жаңы эле жылганыбызда жол кайгыл кызматкерлерине баш бербей качып кеткен Honda Step мамлекеттик белгиси O8900P болгон автоунаа жөнүндө маалымат берилди. Биз аталган дарек боюнча кетип баратканда качып келе жаткан унаа биздин алдыбыздан чыгып, кайра артка бурулуп качып жөнөдү. Артынан кууп токтот деген белгиге баш бербеген айдоочуну алдынан чыккан майы кызматкерлери жолун тосушту. 0089 автоунаа оңгал. 0089. Айдоочунун документтери жайында болуп туруп, эмне үчүн качканы кызык болуп жатты эле машиненин ичин текшерген учурда түшүндүк. Мына эшти ачпастан ичинде. Паска болду. Мына ошентип сүйүү күнү деп аталган бул күндүн түнкү бөлүгү жогорудагыдай окуялар менен коштолду. Орозбек Шарабдин уулу, Нуржигит Чолпонбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Берүүбүздүн калган бөлүгүн аалам алкагындагы акыркы окуялар улантат. Ливияда түзүлгөн улуттук биримдик өкмөттүн курамына 18 министр кирди. РИА Новости агенттиги Аль-Арабия телеканалындагы булактарына таянып берген маалыматына ылайык, өкмөт мүчөлөрүнүн катарын 3 аял толуктаган. 19 январда Ливиядагы улуттук биримдик жаңы өкмөттүн мүчөлөрү Бириккен Улуттар уюмунун колдоосундагы планга ылайык тандалган. Президенттик кеңеш жаңы өкмөттөгү 32 министрдин атын атаган, бирок 26 январда Ливиян парламенти өтө көп сандагы мүчөлөрдөн куралган өкмөткө каршылыгын билдирип, алардын санын азайтуу керектигин белгилеген. Гаитиде Жосе Лерн Привер президенттин милдетин аткаруучу кызматына дайындалды. Ал апрелдин аягына белгиленген өлкөнүн жаңы башчысын шайлоосуна шарт түзүүнү убада кылды. Привер парламентте ишемби жана жекшемби күндөрү өткөн добуш берүүнүн татаал процедурасынын жыйынтыгына шайланган. Биз негизги кызыкчылыктар үчүн пикир келишпестиктерди жое ала турганыбызды көрсөтө алдык. Саясатчыларыбызга жоопкерчиликтүү мамиле кылгандыгы үчүн ыраазыбыз, ошондой эле коомчулукка, укук коргоочуларга жана эл аралык уюмдарга ыраазычылык билдиребиз, деди Жосе Лерн Привер. Шайлоо тилкелеринде көптөгөн мыйзам бузуулар тууралуу кабар түшкөндүктөн шайлоонун экинчи айланпасынын мөөнөтү бир нече жолу жылдырылган. Ар кандай саясий күчтөрдүн ортосундагы пикир келишпестиктерден улам мурунку президент Мартели кызматынан чегинип, парламент убактылуу лидер шайлаган, бирок айрым оппозиция өкүлдөрү бул чечимге нааразычылыгын билдирип, тарапкерлерин көчөдөгү каршылык акцияларды улантууга чакырууда. Киевтин айрым аракеттерине жооп катары Украинада катталган унаа каражаттарына Россиянын аймагында жүрүүгө убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу Орусиян транспорт министрлигинен билдиришти. Бул буйрук Украина тарап аймагындагы Орусиян жүк ташуучу унааларга киргизген чектөөлөр алынып салынмайынча күчүндө болот. Үстүбүздөгү жылдын 11 февралынан тарта Украинанын аймагы аркылуу Россиядан Евро биримдикке жүк ташыган унааларга, Украинадагы адамдардын тобу транзиттик каттамдарды аткарууга мыйзамсыз бөгөт кылууда. Россиянын транспорт министрлиги бул иш-аракеттерди Орусия жана Украинанын өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн макулдашууну одоно бузуу катары баалайт. Бүгүнкү күнгө чейин Украина тарап Орусиян жүк ташуучу унаалардын тоскоолдуксуз кирип чыгуусу үчүн топтордун мыйзамсыз иш-аракеттерди токтотуу багытында тийиштүү чара көрбөдү. Россия тараптын кайрылуусу жоопсуз калды. Учурда Украинанын бир катар областтарында 100дөн ашуун жүк ташуучу унаа чыга албай турат. 500дөн ашык унаа Евро биримдик өлкөлөрүндө Украинанын чек арасына өтө албай турат. Ал эми 11-12 январь күндөр аралыгында эле Россия аркылуу 1000ден ашуун унаа кирип чыккан деп айтылат министрликтин кайрылуусунда. Тайваньда 6 февралда болгон жер титирөөдөн кийин башталган издөө куткаруу иштери токтотулду. Издөө иш-аракеттери көбүн эсе 17 кабаттуу имараттын жанында болуп жаткан. Кырсык учурунда урантылардын астында калган адамдардын саны 289 түзгөн. Алардын 175-и тирүү табылса, 114 адамдын жансыз денеси аныкталганын Тайвань мэри Уильям Лай билдирет. Бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз деп эсептелген жергиликтүү тургундардын баары табылды. Бул уй калкы 2 миллионду түзгөн шаарда ураган жалгыз имарат болду. Учурда 1994-жылы курулган турак жайдын сапаты боюнча маселе козголууда. Иликтөө амалдары башталды. Өткөн аптада 3 адам камакка алынды. Курулуш компаниянын башчысы жана анын 2 менеджери. Күчү 6,4 балды түзгөн жер силкинүүдөн Тайвандын башка аймактарына 2 адам набыт болгон.
Париждин эң белгилүү концерттик залдардын биринде 6000ден ашуун кернейлердин куралган орган тартууланды. Кулакты жарган аспапта көптөгөн чыгармаларды аткарса болот. Кернейлер 2400 адамга ылайыкталган залдын дубалдардын ичине орнотулган. Аспаптын бийиктиги 15, туурасы 16 метрди түзөт. Бирок анын болгон кубатын залдын ичи адамга толгондо гана колдонсо болот. Кернейдин эң көлөмдүүсүнүн салмагы 350 килограммды түзөт. Бул оркестрдик орган, демек ал көптөгөн үндөрдү бере алат. Оркестрде эле эң назик аспаптан жоон үн чыгарган кернейге чейин, дейт музыкант Мишель Гарнье. Музыкант аспапка көнүп, анын үндөрү музыкага айлануусу үчүн 6 айдан ашуун убакыт короткон. Эми композиторлор бул аспапка симфония жазат дешет Гарнье. Концерттик зал дагы өзгөчө. Башка аспаптын катышуусунда концерт берүүдө орган 5 тонналык панели менен жабылат. Акустиканын так сакталышына шарт түзүлөт. Москвада кыргызстандык диний ишмерлер Чубак ажы Жалилов менен Абдышукур ажы Нарматовдун эл менен жолугушуусуна 15 миңдей адам келди. Алардын баары Орусияда иштеп жүргөн мигранттар. Жыйын Орусия баш калаасында былтыр жаңы ачылган 10 миң кишилик борбордук мечитте өттү. Интернеттеги фотосүрөттөрдө жана видео тасмаларда мечитке эл батпай, тосмолорго чыгып дин аалымдарынын сөздөрүн уккандарын көрүүгө болот. Чубак ажы Жалилов менен Абдышукур ажы Нарматов мекендештер менен жолугуу үчүн атайын барган. Аларды Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгү чакырган. Ош Бирим телеканалы аркылуу коомчулукка кайрылгандар, денеси күйгөн жана жүрөк кемтиги менен төрөлгөн наристелер дарылоого жардам ала алышат. Эске сала кетсек, тийиштүү маселе тууралуу материал 11 февралда эфирге чыккан. Натыйжада Саламаттыкты сактоо министрлиги тез арада чара көрүп, бир туугандарга жардам берүү ишин колго алды. Кененирээк Сымбат Абдакимованын материалында. Наристелердин абалы туурасында биздин телеканал аркылуу чыккан материалды көрүп, Саламаттыкты сактоо министрлиги ыкчам чара көрүүдө. Министрликтин өкүлү катары Ош шаардык Саламаттыкты сактоо координатору Фирдаус Тагаевдин абалы менен таанышып келген. Ал эми карындашы Хадижа Эргешбаеванын абалы туурасында буга чейин маалыматы болгон. Фирдаус менен Хадижа боюнча биз саламат сактоо министри Батыралиев Талантбек Абдуллаевич өзү реакция кылып, атай бизге тапшырма берди. Бул жеринде биз барып балдарды көрүп келдик. Бул боюнча азыр эми Фирдаус Ош облустук ооруканасында жатат. Бул министрдин өзүнүн жеке контролуна алынды. Кыргызстан менен Туркиянын келишимине ылайык жылына жүрөк оорусу менен ооруган 100 жаранга Туркия мамлекетинде бекер операция жасалат. Азыркы учурда 3 облустан 14 балага чакыруу келген. Алардын арасында Хадижа Эргешбаева да бар. Бирок жол акыны көтөрүү өздөрүнө жүктөлгөндүктөн наристеге каражат жактан жардам берилүүсү каралууда. Эми булардын шарты оор экен. Бул боюнча биз эми акция баштасак деп турабыз. Баягы медиктердин арасында ошондой эле азыр эми мэрия аркылуу дагы биз чыгып атабыз. Эгерде бул жерде эки мүмкүнчүлүк болуп турат. Бир мүмкүнчүлүгү эми ал мэрия тарабынан кандай жардам берилет. Анан кийин эми бул биздин жарандар тарабынан атай счет ачылган, ошого карап бул жерде баягы Түркияга барып келиш ошол өзүнүн ата энесин тапшырылган да. Моменттен пайдаланып силердин телеканалга чоң рахмат айткым келет. Ошондой эле ушул жарандарга көңүл бурганыңыздар үчүн бул боюнча биз эми мындан ары да иш алып барабыз деп ишенебиз. Наристелердин тууганынын айтымына караганда Фирдаустун абалы бир топ жакшы болуп калган. Өзү сол колу менен тамак жегенге аракет кылууда. Ал эми Хадижеге операция жасалышы керек. Учурдан пайдаланып кубанычы койнуна батпай жаткан айым Ош Бирим телеканалына көмөк көрсөтүп жаткан жарандарга министрликке ыраазычылыгын билдирип өттү. Ош Биримге ушу бала күйүп калганда Хадиженин, Фирдаус күйүп калганда Хадиженин дагы немеси жанагы приглашениясы келгенде ушундай эмне кылышыбызды билбей калганда ушу кыйналганбыз ошол моменттечи. Ош Бирим телеканалы жанагы Атакул Жалиловго кайрылдым. Ошол Атакул Жалиловго дагы рахмат, чоң ыраазычылыгымды билдирем. Биз ушундай жалгыз калтырбастан бизге жардам берип, ушундай нерсеге неме кылганда да чоң рахматымды айтам да. Кайрымдуу жарандардан учубуз куру эместиги албетте көңүл жубатаарлык нерсе. Биз да наристелердин батыраак айыгып кетишин тилемекчибиз. Сымбат Абдакимова, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Дал ушундай кабар менен бүгүнкү биздин берүү соңуна чыгат. Алдыда болсо ММКда эмне кеп жана эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат сиздерди күтөт. Ал эми мен сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.